алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бул коомдук кайрымдуулук фонду негиздегенбиз. Биз дайыма айтып келебиз. Бул фонддун негизги максаттары бир нерселерди реклама кылуудан, же болбосо бир нерселерди бир жалган бир маалыматтарды чыгаруудан алыспыз. Биз болгондой мына өзүм кайрылуулардын негизинде өзүбүз келип, көзүбүз менен көрүп, анализ кылып, чынында чыныгы муктаждыкта барбы, жокпу деп баарын карап көрүп, анан ишке камтып атабыз. Мунун себеби бүгүнкү күндө жалган маалыматтар көп. Бирибиз алдаган учурлар бизде болуп калып аткан учурлар көп. Ошол себептен биз өзүбүз келип анализдеп анан кабыл алуунун аракетиндебиз. Азыр мен отурган мына Бурула апабыз отурат. Биз Бурула апа менен жолукканыбызга 1,5 жылдан ашып калды, 2 жылга чамалап калды. 2 жыл аралыгында биз улам келип, кес-кесте келип бир жалган айтуудан алыспыз. Биз кес-кесте келип улам кабар алсак алып, ала албасак жок, ушинтип мына ушундай күндөр өтүп атат. Бирок бул апабыз чындыгында чыныгы муктаждыкта турган энекебиз. Бирок бул энекебиздин дагы улам келип батасын алып, колубуздан келишинче мен айтып коюшум керек. Мына бул эже коомчулукта канчалаган биздин кыргыз мекендештер бар. Апасы дүйнөдөн өтүп кеткен уулдар бар, кыздар бар. Ошентип өзүнүн апасына алдында кызмат кыла албагандар бар. Ошентип бир жакшылык кылып калайын, ошол эне батасын алайын деген биздин кыргыздын намустуу уул кыздары бар. Анан мен оюмду ойлоп атам, бул эже сиздин байланыш телефонуңузду ушул экранга коюп, анан мен эме кылып койсом, балким кичине болсо дагы жардамыбыз болуп калар, Кудай насип кылса. Анан ушул чет жакта иштеп, мигрант болуп, чет өлкөдө, чет жерде, чет элде жүрүшөт мекендештерибиз. Ошолор туш тараптан бирөөнүн колун жууп, ошо түрктөрдүн, ошо Турцияда бир түрктүн апасын багып, ошентип жүрүп кыйналып кыстап акча табышып атпайбы бул эже? Ошо тапкан акчалардан аманат кылып бизге салышат. Ошо салган акчаларынан биз бүгүнкү күндө үйлөр салып атабыз. Ошо салып аткан үйлөрдөн тышкарыда монтип сиздердин батаңыздарды алып коеюн деген туура көрүп атабыз. Анан дары-дармегиңизге, бирдекеңизге кичине болсо да керек кылып ушул аманатты алып коебуз. Анан урматтуу мекендеш, мына бул эженин акыбалын өзүңүз кенен айтып берип эметсеңиз, мына азыр турган акыбал ушундай. Бул энебиз мына жаш кезинде, мисалы, ал күчү бар кезинде билинген эмес. Бүгүн мына мынтип кыйналып турган учур. Ошон үчүн мындай кыйынчылыгында биз жанында турбасак, мынакей кыйын акыбалы. Эки кызы бар бул эженин. Алла Таала уулду насип кылбаган экен, бирок биз айтканбыз, бул эже сиз кейбеңиз биз дайыма айтып келебиз энелерибизге. Мына уулдун ордуна уул болобуз, биз сиздерден акыбалды сурайбыз, силер кейбегиле биз колубуздан келишинче аракет кылабыз деп келебиз. Кудай буйрса, бирок биз аракет кылып атабыз, жетише албай атабыз. Ошон үчүн бул эже ошол балдарыңызга өзүңүз тууралуу айтып, анан балдарыңызга бата берип койсоңуз. Ой, бата бербейин анан. Мен ушу мына 2010 авария болгон, мынакей бет жакка тартып калат. Мына күндө тартсам мына жакка. Мына чыктым. Окей. Сиз бул эже канча жылдан бери отуруп атасыз азыр? 2013'төн бери отуруп атам да. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. 6 жылдан бери ушу мына экинчи топтомайып, мына авария болуп, жан башыма ажырап болсо темир салып, мынакей мына таар эмеде мына да батпай калдым ушуга дагычы. Анан кийин эмне кылайын, мына таяк менен базам. Мен базалбен бутумубуз эч көйлөштөр рас келбейт. Кышы жайды ушуну мынаны тилейлеп алып ушуну кийем. Эчтеке бутума рас келбейт, биржеке кие албаймын. Анан эптеп кыбырап нары басканыма Кудайга шүгүр базам, мен баскан мен дары-дармекке жеткизе албайт экен. 2 кыз болгон мен кыздын деле өзүнүн немеси болуп экен да, анан кызда турмушка чыгыш керек экен, кызда кийиш керек экен, эл чырап бир жерге бир эме болуш керек экен. Анан ошондон алардыкын мен өзүмөн өзү экен, аларга деле качанга чейин мени карап отурат экен. Ала деле эме болуп экен деп эмне кылайын? Айла жок, мына 2 жылдан бери ушу азаматта сада коюн, ушу Кудайым колдонун сууралар, ушу бизге ушу баш пешенебизге Кыргызстандын бардык эме туштары бар, ушу ала Сакадай бою Сары Алтын болуп, ушу ала мынагы
бардык эмелерге энелерге бардык ушу жакшы каржы жардам берип жүрөт. Эми эмне кылажам, айлам кетирип ушу азаматка чалам, башка эч ким эмете албайм, эмне кылайм. Ишенген эле тоом ушу туу азамда тутунгандар ком, ушуларды чакырам, келеле келди, эмне кылайм, айлам жок. Kimге барам, же бир ишим болбосо, кызды өзү бир көйнө алып кеткен, бир эме кылат экен, же бир иш болбосо, анан эмне кылабыз, эми айланайын кыйналышып эле отурабыз. Бул жашаган жердин квартира экен, квартиранын дагы акчасы болот экен. Анан кыздардын же квартираны эме кылбайт экен, биз квартира төлөсө тамак ашыңы эметел, же дары-дармек жеткизе албайт экенсиң. Анан эмне кыласың, айла жок, ушуну тиги өзүм ушу авария болуп аскан бирөөгө алданып ушу үй жайымды алдырып мынакей акыйкаттык жок, же чындык жок, же барбаган эчик калган жок, же доктурга көрүнө албайм. Мына ушинтип отурам, мына ушундай болуп, бөйрөгүмдү оорутат, дарыдан дары түтпөйт, мынантип, биягым болсо мынантип кетти, ушундай болуп. Анан билбейм каяка барышым керек. Мен эми доктор мен айланайын деп көрбөйт экен, эми калайын. Кимден жардам, кимден эме деп ушу кыйналышты эле, ушу катуу ооруп калган эле азаматты чакырам эми. Оорусам да кээде ошо эме кылам, ошо ар кандай дары пары ичем, анан дарысыз жашай албайм да. Кыскасы мына бул дарым да түгөнүп как раз эми бул дарымды эртең ушу дарымды алдырайын эми. Кудай кааласа мынакей. Муну ичпей койсом бөйрөктөрүм токтоп калат. Анан муну ичсем бөйрөктөрүм иштеп калат, анан мына бутумдун биягы шишигисине кайтып калат, мына муну дагычы. Бул эже азыр дары-дармектериңиз толугу менен алдырышып береби? Дарым түгөл. Бир айда канча дарыга акча кетет сизден? Ой, дары көйлө кетет, дарыга. Көйлө кетет. Дары көйлө алсам дейт, дарыга алам да, бутурам да. Бирнеке сүйкөй турган болом, ага керек болот экен, витамин керек болот экен, мындай ды деген. Булардын кымбат болот экен. Андыран бул дарының эле 500-600 сом бир витамин ошондой турат экен да. Анан булардын 200-300 ар кандай турат экен да. Анан айла жок, кээде арзанын таппай арзанды ичкенге туура келип калат экен. Анан эмне кыласың, айла жок, мына дарын түгөнүп, муну отуруп калган, мына дарын ошо темем жокто бирөө алып келип берди да, ушундай мына түгөндү. Дарысыз жашай албайт экенмин. Мен дары ичсем, ана кичине бөйрөктөрүм токтойт, бөйрөктөрүм базылып калат, ато же биягыма отура албайм, биягыма отура албайм. Мына ушул жерде мына кичинекей жер, ушул жерге жатам, ушул жерге. Ушул жерге батпай да калдым, ушул жерге мына. Ушул жерге батпай да калдым. Мен аяғында эмне кылайын эми, ушул батпай да калдым ушул жерге. Чалкаман жатам, мына эптеп жатам. Бул жак темир го, жата албайм бул жагыман. Эмне кылам ошо? Мына эртең Кудай кааласа, мына Кудайым эми ошо балдарга алыста жүргөн мекендештерге өмүр берсин, ден соолук берсин, жүздөрүнөн нур кетпесин, жүрөктөрүнөн ыйман кетпесин. Өзүң айткандай бирөөнүн полун жууп, бирөөнүн кийимин жууп, бирөөнүн эмесин кылып, ар кандай эмеде жүрөт. Эми айланып кетейин алтындарын. Ошо силерге өмүр берсин, ден соолук берсин. Ал жактан силер, бул жактан биз аман бололу. Тапканыңардын берекесин берсин. Кудай күч кубат берсин, силерге өмүр берсин, ден соолук берсин. Силерге бизге 500 сом берсеңер, силерге Алла Таалам 500 000 сомдук берсин. Бул садага деген садаганын арты эң эмеси бүт жакшылык, баардык эмеси болот. Эч кандай мындан бизге азыр уят сыйтын деле кереги жок, азыр эч кандай эмне уялат. Биз киши өлтүрбөсөк, киши эме болбосок, эмне кылат? Турмушун жазган ушуда, турмушун жазган, ушуну көрүп атам. Дары-дармегиңизге жарата менен коңуз. Мына кайта кошуп дары-дармектериме айланайын. Ушуну дары-дармегиме берип атат, ока ташыма берип атат. Алла Таалам ушу безген акчалардын үстүнө Алла Таалам ошолорго 2 эселентип, 3 эселентип, 5 эселентип берсин. Тапкандардын өздөрүнө буйрук насип кылсын. Кудайым колдосун Алла Таалам. Ал жактан алар аман болсун, бул жактан биз аман болор. Балдардын жакшылыктарын көрсүн, ырыскы берекет берсин ошолорго. Дасторкондорун нанга толсун, кампасы данга толсун, чөнтөгү пулга толсун, uzun ömür versin, dairada ısık kölde ömür versin, arçaday büyük jakçılıkты versin. Ошолор ылайым тапкандардын жакшылыгы эки дүйнөдө бактылуулукту берсин. Ошолор бактылуу болсун, тапкандарынын берекесин берсин, тапканына Кудай жакшылыктарына жумшасын. Ушул балага дагы Кудай Таалам, Алла Таалам ушул азаматка дагы эки дүйнөдө бактылуулукту, жакшылыкты, ушул жакшылыктын жакшысы болуп жүрө берсин. Амин Кудай.